Нарын облусунда өмүр сакчыларынын жетишсиздиги өзгөчө сезилүүдө. Учурда климаттык шарты кыйла катаал алыскы бул аймакка 158 дарыгер зарыл. Ушундан улам жогорку окуу жайларын жаңыдан бүткөн жаш адистерди тартууга аракеттер жасалууда. Бирок азырынча андан майнап аз. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгына аларга тиешелүү шарттарды түзүп берүүдөгү кыйынчылыктар себеп. Борбор бул биздин маданияттын, илимдин, билимдин жана финансынын борбору болушу керек. Былтыр мектептерди курсак, быйыл бала бакчаларды салабыз, кинотеатрларды, маданий жайларды баарын ремонттордон өткөзгөнгө аракет кылабыз. Алар бирок тынымсыз иштеп турушу зарыл. Шаарга келген ар бир жаран маданий борборлорго барып, эс алып, жакшы ой менен кайра өзүнүн айылына барыш керек. Жолдор ремонттолуп жатат. Биз эми мындан ары автобустардан да жардам беребиз дедик. Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы бар. Быйыл 1000 автобус дагы жардам беребиз. Коронавирус маалында тазалык эмне экенин, антисептик, жолдордун баарын дезинфекциялап, антисанитария деген эмне экенин жакшы эле билгендей болдук. Ошондо иш аракеттердин баарын жасадык. Керек болсо хлор менен жууп чыкпадык ар бир жолдордун баарын. Ошондуктан буга катуу киришишиңиз керек. Өзгөчө тартып керек. Шаардын санэпидстанциясы өзүнчө режимде иштеш керек. Дүйнөдө урбанизация бийиктикке карай умтулса, бизде туурасынан жайылып чоң кыштакка айлануу коркунучунун астында туруп калдык акыркы 30 жылдын ичинде. Биз шаар экенибизди, шаар болгондо дагы эң чоң ийри шаар жана Кыргыздын борбору экенибизди, столица экенибизди таптакыр унутпашыбыз керек да. Биздин каалада жапай учурлар да кездешет. Башкача айтканда да айта албайсың да. Мисалы, элиталык үйлөрдүн тургундары так эле балкондорунан жана терезелеринен таштандыны уялбай эле ыргытып жатышат. Коридорлордун баары кир, подъезддердин баарында көлөш, батыңке баткак. Өзүнүн үйүнө кирсең таза, подъездине кирсең кир. Новостройкаларда заңгыраган 2 этаж, 3 этаж үйдү куруп алган, короосунун баары брусчаткаланган, эшикке чыкканда кирзовьетти күйүп алып, анан бир 200-300 метр барып, андан ары чоң жолго чыгып алып кетип калышат. Же жып менен айдап өтөт. Эшигинин алды болсо балчык, баткак. Мындайларга биз жол бербешибиз керек, жана талапты күчөтүп, ошо элдердин аң сезимин көтөрүшүбүз керек. Жаңы конуштарды иретке келтирүү абдан зарыл. Биз аларды жаңы конуштарды өгөйлөбөстөн шаардын бир кичинекей микрорайон катары мамиле жасашыбыз керек. Мына канализациясы боюнча, суусу боюнча, свети, газы, жолдору боюнча бүт баары ушу биздин талаптарга жооп бериши зарыл. Бул боюнча биз шаардык бюджетке түздөн түз жардам беребиз.